мен опузалаган жок, мен жөн эле барып, нана уят эмеспи? Берип койт деген карачы. 10 чакты кыргыз баланы ыйлатып кетипсиң. Мынакей турушат деп. Алар бандит эмес, алар ошол жабыркагандар мага келишкен. Россия Федерациясында бул тергөө амалда жүрүш керек да. Мыйзамдар сыйлашыбыз керек дейсиз. Сиз өз билимдүү бар эле деген алтыдан алып барсаңыз, конечно, алда жаран деген бизге арыз менен кайрылат да. Сиз бандит эмессиз да. Сиз анда милиция органдары менен барбайсызбы? Өзүңүз үйүнө барып алайчы. Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Тарелли деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен жөнөкөй тил менен кыскача эле кылып айтып берейин. Биринчи, биздин мигранттар Россиянын территориясына кадам таштаганда эле регистрация жасаш керек болот да. Мурун регистрацияны 3 айга жасачу. Азыр болсо регистрацияны 1 эле айга жасап коюп атат, то есть 30 күнгө. Ошол 30 күндүн ичинде Сахаравадан барып дактилоскопияны өтүш керек. Отпечатки пальцев деп коет. Анан кийин медицинский освидетельствованиядан өтүш керек. Наркомания, там психология тигил бул. Анан результаты 10 күндө чыгат. 10 календарный күндө чыгат да. Ошол эле учурда ИНН СНИЛС алыш керек. Бул ошол Сахаравадагы жанагы процедурага баргычакты. Себеби ал жактан регистрацияны сурайт, ИННди сурайт, анан СНИЛСти сурайт. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кызматы керек болсо, Заир деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номуруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Булардын баарын алгы чакты бир 2 жума, 3 жума итак эле өтүп кетет. Анан Сахаравага барып, жанагы процедуралардан өткөндөн кийин, 10 күндөн кийин результатын алат. Аны алгы чакты уже 30 күн эмес 40 күн өтүп кетет. Андан кийин регистрациясын узартканга уже возможность жок болуп калат. Себеби уже просроченная регистрация. Вот проблема ушул жерде. Вот ошону чечиш керек да. Анан регистрацияны барганда коем дегенде мыйзам боюнча кайсыл жерде жашаса, ошол жерге гана коюш керек. Башка жерде жашап, башка жерде регистрацияга койсо, ал регистрация мыйзамсыз. Андай учурда кармалса, обязательно выдворение болот да, то есть депортация. Ошол жашаган жерине коелу десе, квартираны арендага бергендер регистрация жасабайт көп учурда, 80%. Вот ошон үчүн Россия тарапка мен еще Москвада иштеп жүргөндө көп кайрылдым эле. Ошол жашаган жерине регистрация койбогондорду дагы жазалагыла. Эмне үчүн силер барасыңар, квартирадан мигранттарды кармайсыңар, биздин мигранттарды эле жазалайсыңар. Эмне үчүн ошол незаконно киргизип алып, Россияда мыйзам бар, незаконная миграция деген 322 статья. Ошону менен эмне үчүн ошол квартира бергендерди регистрация кылбаса жазалабайсыңар деп. Вот ошону жазаласа, алар дагы то есть квартираны бердимби, россиянинби, башкабы, баары бир регистрация кылып бериш керек. Анан
элдер айласы кеткенде хостелге регистрация жасатып атат, анан өздөрү какой-то бир квартирада жашайт. Илгеркидей юридический лицого иштеген жерине регистрация кылганга болбойт, только жашаган жерине. Анан ал хостелде жашабагандан кийин регистрацияны коет, а ГУВМ болсо постоянно аңдып карап турат. Эгерде ал жерде жашабаса, ошак регистрациясын базадан чыгарып коет. Бир айдан кийин, 2 айда эми билинип калат, чыгарып коет да. Биздин мигранттар болсо аны билбейт, чыгарып койгон. Без регистрация 5 ай жүргөндөр бар. 5-6 айдан кийин однозначно бул бир административный правонарушение болуп эсептелет. Анан экинчи дагы бир административный правонарушениясы болсо запрет въезда коюлат, Россияга кире албай калат. Аны элдер билбей эле чыгып келип алат дагы Кыргызстанга. Анан Кыргызстанда бир жөн эле бир сайттан текшерип берет. Текшериш керек Россиядагы ЦБДУИК деген центральный базадан. Андан текшергенге мүмкүнчүлүктөрү жок дагы. Кайра Москвага же болбосо Россиянын бир любой шаарына учуп барат. Пограничный контролдон өтө албайт. Ошо жерде 2 күн 3 күн түнөйт, анан кайра обратно кайтып келет. Анан мына регистрацияны кочоюндары макул болгондор госуслуги аркылуу очередке турат да. Живой очередь деген жок. Азыр дээрлик бардык райондук ОВМдерде живой очередь жок, бардыгы госуслуги аркылуу кожоюндар жөнөтөт. Ошол кожоюндардын көбү эле госуслугиден очередке туруп, анан кийин ошону грамотно бардык документтери жөнөткөндү билбейт дагы. Кайра отказ келип, анан толуктап, кайра отказ келип, кайра толуктап отуруп, 2-3 жумада араң регистрация базага кирет. Базага киргенден кийин энен снин салгыча жана сахараван өткүчө опять же баягы 30 күндүк срок өтүп кетет дагы. Айла жоктон мигрант мыйзам таласында болбой, мыйзамсыз жүрүп калат, нелегал болуп. Анан жумушка орношкондо трудовой договор түзүш керек. Трудовой договорду жөн эле түзүп карматып койбойт. Трудовой договор түзүлгөндөн кийин аны ОВМге алып барып, обязательно анан налоговыйга, алардын базасы бир азыр. Азыр барып туруп налоговыйга эле же болбосо ГУВМге, ОВМге барып уведомлять этиш керек да. Если уведомлять этсе, ал базага кирет, налоговый базага дагы, башка базага дагы. Бул процедурадагы жок дегенде 1 жума болот да. Ошон үчүн жанагы 30 күн совсем жетишсиз. Ошол жагын чечиш керек. Анан жумушка орношкондо трудовой договорду көбү түзбөйт. 60-70% жумуш берүүчүлөр трудовой договорду вообще түзбөйт, түзгүсү келбейт, налог төлөгүсү келбейт. Анан трудовой договору жок, элдер регистрациясын узарта албай ыйлап жүрө берет. Трудовой договор түзө турган жумушка жумуш жетишсиз. Жакшы жумуштар бар, орношсо трудовой договор түзбөйт, нелегально иштетет да. Вот ошол трудовой договор түзбөй жумуш берип аткандарды аны дагы Россия тарап жазаласа жакшы болмок. Алар уже трудовой договор түзө баштамак. Бул жерде коркунуч деле жок да. Мисалы, Кыргызстандын жарандары Россиянын жарандарындай эле 13% НДФЛ, жана башка ФСС, МСС деген налогтору Россиянын жарандарындай эле да. Же болбосо самозанятость ачып койсо, договорго объем көргөзүлүп кичинекейирээк түзүп койсо, ошол аркылуу регистрациясын узартса деле болот. Бирок ушул шакка дагы барбай жатышат жумуш берүүчүлөр. Анан трудовой договору жок болсо, мына регистрацияны да узарта албайт. Көчөдө да жүрө албайт. Көчөдө уже полиция трудовой договорду да сурай баштады. Сахаравадан да өтө албайт. Кээде сурап калып атат. Трудовой жок болсо отказ кылып коюшу мүмкүн. Анан эң негизгиси ОМС ала албайт. ОМС деген бесплатно
ар кандай оорулар болгондо бесплатно врачка көрүнүп, бесплатно дарылын алат да. Андай жок. Анан мына Евразиатский экономический союздун алкагында кыргыз жарандарынын, кыргыз мигранттарынын семьясы дагы каралган эле да. Биринчи башында ошол мигрант иштеп атса, анын аялы жана балдары ошол мигранттын трудовой договорунун негизинде учетко тура алчу, жана 1 жылдык кылып узарта алчу, жана ОМС дагы бекер ала алчу да. Азыр ОМС дагы ала албайт, алардын трудовой менен вот аялы эле күйөөсүнүн трудовой менен регистрацияда тура албайт. Балдарын да тургузбай атат, жаш балдарды вообще жолотпой атат. Азыркы учурда эл аралык мыйзам бар да, үй бүлөнү ажыратпаш керек. Бул жерде нагло эле үй бүлөнү ажыратып атат. То есть аялы күйөөсү барса, аялынын боюнда бар, жумушка иштей албайт. Же болбосо 5 айлык, 6 айлык жаш баласы бар, ал жумушка иштей албайт. Үйдө отуруш керек. Регистрациясы жок, үйдө отуруп эле нелегал болуп калат. Айла жоктон, потому что регистрацияны узарта албайт. Муну да караш керек. Анан полиция бул көчөдөн бирөөлөрдү кармап алса, регистрациясы базада турса деле жок деп выдворение кылып коет. Же болбосо 10-15 миң рубль акчасын алып кой берип ийет. Бул жөн эле наглость да. Же болбосо мисалы Москвада 3 база бар да. Территория деген база бар, ППО деп коет. Анан былтыртан баштап ГИСМО деген дагы чыкты. Ушул 2 базага киргизет в основном. Анан ЦБДУйке 2 жума, 3 жумада бир айда бир выгрузка болот. Анан ГИСМОга кирген регистрацияны булар ППОдон текшерет дагы полиция. Регистрацияң жок деп сотко алып барып соттоп кетирет. Азыр болсо уже аларга соту жок эле өздөрү выдворение кылып салганга уруксат берди. Өздөрү эле выдворение кылып Сахарага алып барып, баягы соттун чечими чыккыча обжаловать эткенге 10 күн деген уруксаты жок эле. 4-5 күндүн ичинде эле самолет чыгып калса шага айдап выдворение кылып депортация кылып салып атат. Анан биздин кыргыз эле жарандар Россиянын территориясында кадимкидей преступление кылат, өзүбүздүн эле жарандарга. Бычактап койгону бар, алдап кеткени бар, мошенниктер өтө көп. Өтө көп мошенниктер бар, акчалардын баарын алдап кетип атат. 100 миң, 200 миң, 300 миң, 500 миң, миллион деген акчаларын. Анан нагло эле Кыргызстанга келип алып атат. Ал жактан кармайлы заявление жазалы десе Кыргызстанга келип алып атат. А Кыргызстандан заявление жазса, заявленияны албайт эч ким. Ни прокуратура, ни МВД. Себеби преступление башка жактан болгон. Заявленияны ушайка барып жазгыла деп. Аяктан болсо карабайт. Вот ошол жерге кичине бир өзгөртүү киргизиш керек да. Ошончо преступниктер, ошончо мошенниктер азыр Кыргызстанда жыргап эле жүрөт. Илгеркидей чорныйларга кайрылсаң, буту колун кайрып, акчасын алып берип койчу эле. Азыр андай жок. Нагло каткырып күлүп, билгениңди кылып ал дейт да. Вот ошону эске алыш керек. Өзүбүздүн эле жарандарды ошол жакта кыйнап коюп атышат да. Анан мынауреки 30-июнда киргизилүүчү жаңы мыйзамга Россияга кирерде госуслуги аркылуу разрешение алсын деп атат. Госуслугини Кыргызстанда отуруп регистрация кыла албайт. Себеби российский телефон керек. Ошол телефонду прикреплять этет. Ошол телефонго бардык нерсе кодторунан бери келет. Ошол кодтор ошол жака барат. А Кыргызстанда туруп мен Россияга барам десем, госуслуги аркылуу разрешение ала турган болсо, мен кантип алам? Ала албайм да. Госуслуги регистрацияда боло албайм. Ушул жагын пока еще кеч боло электе бир эске алып коюш керек да. Болду, рахмат. Рахмат, Руслан Бейшевич, урматтуу министрликтердин өкүлдөрү, уктуңуздар. Бул биздин болуп аткан мигранттардын
көйгөйлөрүн азыр уктуңуздар. Ben oylatam Ruslan Beyşevich migrantların atынан bugün sunuşuңарды, urmatlı deputattар sunuşuңарды berseňer, biz seçimge girgizip keteli. Her bir ministerlik kimde jumuş kılış gerektiğin. Urmatlı Ruslan Beyşevich, bugün uktуңуздар, bu yerde hazır ekonomika ministerliği oturat, emgek ministerliği oturulat, Tışkı işler ministerliği, jana içki işler ministerliğinin barlı öküldörü uşul yerde oturat. Oşon üçin seçimge de girgizip ketebиз деген oyuz var. Anda urmatlı deputat суроо жоопторго өтсөк. Нурбек Абдиевич, мен айтқан сөзімді бір тастықтап кетейінші. Сіз айтып атпайсыз ба? Арызды алуға милдетті, анан тергөө кандай жүрөт белгисиз деп. Мага кыргыз жарандарынан өтө көбү кайрылды да. Менин мынча сомумду жеп кетти, тигил бул жерде жүрөт. Менин мынча сомумду жеп кетти, бул жерде жүрөт деп. Анан мен бир крупный менен 500 канча миң, почти 600 миң рубль алдап алып кеткен экен, качып кеткен жаш бала. Мына сокулукта экен. Мен аны таап, үйүнө барып атасы менен сүйлөшөйүн десем, атасы мас болуп жаткан экен, чыкпай койду. Тиги өзү бала болсо, сразу тиги сокулук ровдуга заявление жазыптыр. Ушундай Руслан деген бандит келип мени опузалап атат депчи. Бу мен опузалаган жок, мен жөн эле барып, нана уят эмеспи? Берип койт деген карачы, он чакты кыргыз баланы ыйлатып кетипсиң. Мынакей турушат деп, алар бандит эмес, алар ошол жабыркагандар мага келишкен. Он чакты киши. Оштон, Жалал Абадтан, ушул чүйдөн бардыгы. Анан кийин мени ровдага чакырышты, сен ушинтип опузалап атыпсың деп. Анан айланып кетейин, анда мен встречный заявление жазайын. Мына кишилер тастыктап берсин деп мен встречный заявлениени жаздым. Ушул киши ушул жерден ушундай кылып Москвадан ушунча кишини ушул киши аркылуу алдап кеткен деп. Анан кийин чө карайбыз деди, караган жок. Анан бир күнү чакырды, бардым, очный ставка кылды, тиги бала моюнуна алды, 556 миңби ушундай акчаны мен алгамын, жеп алгам деп. Бирок эч кандай чара колдонулган жок. Анан тиги баланы чыгарып ийип мага тиги тергөөчү айтып атат. Байке, бул преступление деген Москвада болгон. Сиз Москвага барып арыз жазсаңыз, ошол жактан анан Интерполго берип, анан балекет салекет, анан ушул жерге келет. Анан мен уже прокуратурага кайрылдым, Чуйский прокурорго. Ал дайындады Сокулуктун прокуроруна. Сокулуктун прокуроруна бардым, мен эчтеке кыла албайм деди. Анан кийин МВДга кайрылдым. Азыр зам министр болуп турат. Ошондо жаңы орношкон эле, а кишиге кайрылсам, ал Сокулуктун следственный комитетинин жетекчисине дайындады. Следственный комитеттин жетекчисине барсам, опять же ошону айтты. Преступление Москвада болгон. Москвадан арыз жаз, бул жерден биз карабайбыз деп. Урматтуу Руслан мырза, сиздин иш аракетиңиз мыйзамга туура келбейт. Сиз туура эмес. Сиз өз билимдик кылып барып атасыз, адвокат эмессиз, сиз деген жабырлануучу эмессиз. Ал арыз алган эң туура айткан тергөөчү. Бул арыздардын баарын жыйнап туруп, биз Россия Федерациясына жөнөтөбүз. Биздин кызматкерлер барып ал жакта тергөө жүргүзө албайт. Кылмыштын болгонун аныкташ үчүн Россия Федерациясында бул тергөө амалда жүрүш керек да. Мыйзамдар сыйлашыбыз керек дейсиз. Сиз өз билимдик кылып барып эле деген алтынан алып барсаңыз, конечно, ал жаран деген бизге арыз менен кайрылат да. Сиз бандит эмессиз да. Сиз анда милиция органдары менен барбайсыз, өзүңүз үйүнө барып алгайчы. Мыйзамды сыйлаш керек да. Сиз да мыйзамды сыйлашыңыз керек да. Ал туура айтып атат. Нурбек Такабаевич, жардам берем деп барды да. Нурбек Абдиевич. Жардам берсеңиз, бизге кайрылсаңыз, биз менен чогуу барат да, анчы деген. Нурбек Абдиевич. Өз барбаш керек да. Нурбек Абдиевич, мен действительно бандит эмесмин. Мен как международный ассоциациянын представители катары ошол мага кайрылган жарандарга жардам беришим керек. Мен аларды урматтуу Руслан мырза, сиз мыйзам сыйласаңыз, адвокаттын деген же представитель официальный кагаздар болсо, ошолордун гана укугу бар. Сиз барып андаган алардын акчасын өндүрүп бергенге сиздин укугуңуз жок ал боюнча. мен өндүрүп берем деп мыйзамды сыйлашыбыз керек дедим. Мурат мырза, сиз арызыңыз кайрылыңыз анда, сизчи. Ошон карап туруп сиздин жанагы факт боюнча биз Россия Федерациясына жөнөтөбүз, ошол жактан маалымат алышып турабыз. Эч кандай указание берип тергөөчүгө бул жерден жооп катарды албаган деп эч ким айта албайт, потому что мыйзам жол бербейт ага. Россия Федерациясынан эгер издөө жарыяласа, ал бул жерден дагы Россия Федерациясына бере албайбыз. Аны кылмыш ишин бул жакка алып туруп, анан кылмыш жолу тартабыз деген. Урматтуу коллегалар, мындай маселени азыр жыйындан кийин чыгып алып карагыла. Айсултузбекте Нурбек Такабаевич, менде чоң суранычы ошол жаңы эле Руслан мырза айтып кеткен маселени
чечүүгө жардам бериңиздер. Бүт кандай кылыш керек, мыйзам жолунда кандай чечилиш керек, ошонун бардыгын айтып бериңиздер жана ушул жардам бериңиздер. Түнүктүү азыр мен өз байланыштуу менен. Ооба. Эмне үчүн Руслан мырза ушинтип бияка келип бул маселени көтөрүп атат? Анткени бул чындап эле балдардын эмгеги, бирөө жеп кетсе кантет? Анан мындай улуу катары барып балдардын ушул укуктарын коргойм деп чын дилинен барды. Ооба, сиз туура айтып кеттиңиз, бир жагынан бул мындай мыйзамга туура келбейт, дал келбейт. Бирок ошол эле учурда бул чындап эле мындай жүрөгүнөн чыккан жана колунан келген жардам болсун деп барган. Анан ушунда туура түшүнгөнүңүздөрдү суранат элем. Биринчиден Руслан мырза бул мындай бул акчаны өзүнө алмак эмес, бул балдарга эле кайтарып бермек. Бирок туура айттыңыз, мыйзам чегинде.